Силер билесиңерби, бул дүйнөдө вообще негизи орусча айтып коет, бул 3 особенности века. Первое, азыр бүгүнкү күндө эмне болду жаңылык? Бул скорость. Мисалы мурда кагаз жазып почта менен кетирсең 1 айда барчу. Азыр эмне болуп атат? Азыр 1 секундда WhatsApp'та келип атат. Маалымат ушунча тез келип атат, бүгүнкү эртеме маалымат кечкурун 1 сааттан кийин эскирип атат. Сиздин бүгүнкү эртеменин оюңуз 1 сааттан кийин оюңуз өзгөрүп кетиши мүмкүн. Анткени маалымат абдан көп келип атат сизге. Ушактар, сөздөр, интернет, соцсеттер, ар кандай маалымат келип, сиздин оюңуз дагы өзгөрүп кетет, сиздин дагы жүрүшүңүз, турумуңуз өзгөрүп кетет да. Экинчи, тез ылдамдык болгон негизинде өзгөрүүлөр дагы тез болуп атат. Үчүнчүсү, ушул өзгөрүүдөн мамлекет бүгүнкү күндө элдин талаптарына, элдин керектөөсүнө жетише албай, мисалы азыр айтып атпайбы, жумушубуз начар, ишибиз жок, экономика өспөйт деп атпайбы бардыгы. Эмне үчүн? Анткени терс маалыматтар көп келип атат да. Ошол өзгөрүүдөн эмне чыгат? Кризис чыгат. Анткени өкмөт, мамлекет өзгөрүп аткан ылдамдыгына жетише албай, анан кийин эл эмне болот? Нааразычылык чыгат, анан кризистер чыгат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бизде өтө орчундуу алда турган орчундуу маселе бул ушул ылдамдыкка кантип биз жетебиз? Ушул элдин жашоо турмушуна ошо азыркы скорость менен кетип аткан жашоосу өкмөттүн иши дал болуп туруш керек да, тең болуп туруш керек. Ошондо андан кийин эл ыраазы болот.